Abdullah bir neçe jıl murun kezdеме жана терилерди сатууну ниет кылды. Имам Азам уруксат берери менен жолго чыгып, көптөгөн базарларды кыдырдык. Акыры биз каалагандай кездеме менен терилерди таптык. Бирок алар аябай кымбат экен. Акчабыз да анчалык көп эмес эле. Биз карызга акча алып, мата иштетип чыккан адамдын өзүнөн алып, эл кыйналбастыгы үчүн баасын түшүрмөкчү болдук. Алгач кичинекей тактада кездеме сатып отурган соодагерге бардык. Анда көп болсо 2 түрмөк мата бар эле. Абдулла андан мага ушул матадан 20 түрмөк керек деди. Анда анча мата жок эле. Ал башка дүкөндү көрсөттү. Айткан дүкөнгө бардык. Ал жерде 15 түрмөк мата бар экен. Абдулла алардан 30 түрмөк сурады. Ушинтип дүкөн чоңойгон сайын сурай турган матанын саны да көбөйө берди. Чоң дүкөндөн 100 түрмөк сурады. Абдулла биз сураган кездемелерди иштеп чыгуучуга жеткирбей, бар дей турган соодагер болсо, экиленбей алууну эрежелештирген эле. Ошондо сатуучу, сиздер бул кездеме менен терилерди бизге тараткан адамга барышыңар керек. Ал асырдан кийин келет. Ошол адам канча кездеме кааласаңыз, ошонун баарын таап берет. Биз ага рахмат айтып жолго түштүк. Асыр намазын окугандан кийин кайра базарга барып, издеген киши бизди таптык. Анын дүкөнү чындап чоң экен. Жада калса бизге 300 түрмөк мата болсо да таап бере алат эле. Ошондо Абдулла сатуучу менен коркпостон сүйлөшө баштады. Сиз жөнүндө базардагы сатуучулардан сурап билдик. Бул базарда эң чоң соодагерлерден экенсиз. Бизге кездеме керек, бирок базарда биз каалаганчалык санда жок экен. Ошондо соодагер сиздерге канча керек деди. 2000 түрмөк деди Абдулла кебелбестен. Ошондо соодагер ордунан тура калды да шашып суроо бере баштады. Абдулла болсо жай гана жооп берип жатты. Качанкыга керек деп сурады. Бүгүнкүгө. Бүгүн мынчалык мата жеткирип бере албаймын. Аралаш кылып бер десеңер, ар кайсы түрүнөн бере алам. Мага ушул ак матадан керек. Башкасын кийинкисин да алармын. Талап болуп калса деди Абдулла. Анда сизге жасап чыгарган адам гана каалаган санда бере алат. Шамга чейин үлгүрсөңүз сүйлөшүп аласыз. 3-чү бурулуштан чоң кербен сарай, жанында мечит бар. Абдусамат деген соодагер деди. Биз берилген дарек боюнча шашып жөнөдүк. Ичим уйгу-туйгу болуп, сарсанаа болуп жаттым. Абдулла айткан матаны биз сатып алууга акчабыз жетпейт болчу. Эмнеге ишенип, Абдулла көп сандагы кездемени сурап жатат. Суроолорумду ачык бере албайт элем. Анткени ал иштер бүткөндөн кийин себебин түшүндүрөт эле. Шам убактысына жетишип бардык. Бирок соодагерге эмес, мечитти көздөй бастык. Намаздан кийин жанагы жерге бардык. Чоң дарбазага кичинекей гана ачкыч катары илмекилип коюптур. Тыкылдаттык. Дарбазанын четинде бир кол бата тургандай жер бар экен. Бир адам ошол тешиктен карап, эмне кызмат деди. Биз келген себебибизди айттык. Ал багымдат намазынан кийин келишибизди айтып, басып кетип калды. Абдулла күтөбүз дегендей кылып, ары бери басып жүрө берди. Жыдамым кетип ага суроо бердим. Абдулла, кароолчу эртең келгиле деди го, дагы эмнени күтүп атабыз? Абдусамат, ага куптан намазын жаамат менен окушу үчүн сөзсүз эшикке чыгат. Биз ошол убакта сүйлөшүп алабыз. Билимдүү сатуучу кардарын капа кылбайт. Устаздын сөзү эсиңдеби деди. Кардар эл биринчи орунда турат. Эгер алар болбосо, биз мал мүлкүбүздү кай жерде кимге сата алабыз? Алардын урматын жайына коюшубуз керек. Алар бар үчүн дүкөнүбүздө иш жүрүп жатат. Эгер эл болбосо, дүкөндүн кимге кереги бар? Бул кудум эле чөлгө дарбаза кургандай сөз деген эле. Ошондуктан күтөбүз. Биз зикир кылып, соодагерди күтүп отурдук. Абдулла ойлогондой, соодагер куптан намазына чыкты. Досум ага жакындап, "Ассаламу алейкум, Абдусамат ага. Биз Курасандан соода кылуу максатында бул жерге келип калдык. Сизге ишибиз түшүп турган кербебиз. Биздин муктажыбызды чечип бересиз деген үмүттөбүз" деди. "Ва алейкум ассалам, кадырлуу коноктор" деп ачык жүз менен бизге жакындап сөзүн улантты. "Хоразм дедиңизби?"
Ал жактардан аалымдар көп чыга баштады. Куптан окуп алалы, менин коногум болосуздар. Өтүнүчүңүздөрү колуман келсе, албетте аткарам деди. Биз мечитке чогуу кирдик. Намаздан кийин үйүнө баштап, ал бизди жакшы коноктоду. Кийин келгенибиздин себебин түшүндүрдүк. Ал бизге кездемелерин сатууга макул болду. Мени эң көп таң калтырган жери Абдуллахтын сөзү болду. Абдуллах мынтип айтты: "Бизге 200 түрмөк мата керек" деди. Абдуллахтын сөзүнө таң калып, бул 200 мата базарда деле бар эле го деп ойлондум. Жатар алдында андан сурадым. Ал мага жылмайып, бир четинен түшүндүрө баштады. "Сенин сөзүң туура, базарда да бар. Бирок ал жерде кымбат, а бул жерде болсо арзан. Кудай буйруса. Соодагер баасын айтпаса да арзан экенин сезип жатам. Мындан ары ушул кишиден алып сатсак, калк кыйналбайт. Аларга арзан баада сатабыз. Чайкоочулардын айынан ансыз да эл кыйналып жатат." Биз соодагердин үйүндө түнөдүк. Багымдаттан кийин маталар турган жерге бардык. Абдуллах айткандай, баасы да арзан экен. Биз 200 эмес 600 түрмөк алдык. Эгер кааласак, дагы ушунча матаны карызга берип турушун да айтты. Жүктөрдү жүктөп, кербен менен Харазмга келдик. Соодабыз кызып, кеңейе баштады.